Мына 2 ай калды шайлоого. Мага көп кайрылышты. Мен ушу маселени көтөрбөй эле койдум деп шаардык кеңешке калды эле. Мэр иштесе иштеп турсун дегенчи. Бирок мени таң калтырганы моундай болуп атат да. Эки түрдүү стандартты кабыл алганыбыз да. Мисалы, 3 жыл мурда ушу Таш көмүрдүн мэрине 3 уголовный иш козголгон. Иши жогорку сотко чейин келген. Сот кайра биринчи инстанцияга жөнөткөн бул иштерди. Кайрадан. Жакында эле дагы эл кайрылып туруп, мында кайрылган Мокен районунун прокуратурасына кайрылган. Таш көмүргө ишентпей. Ошол эле прокуратура, мисалы, областтык, анан райондук прокуратуралар эки түрдүү стандартты силерге жөнөткөнүнө таң калам да. Кара Көл шаарынын мэри боюнча бир стандартты, Таш көмүрдүн мэри боюнча башка стандарт. Кандай? Райондук прокуратура кайрылып атат сот органдарына. Ушунун иши жөнүндө, мэрдин иши жөнүндө. Бул мэр 1,5 жыл иштебей жүрдү. Кайра дагы келип ордуна отуруп алды. 1,5 жыл иштебей жүрдү. Иштен астранат этилди. Себеби мындай дейм, мен деле мына Кара Көлдүн мэри же Таш көмүрдүн мэри менин тууганым эле, сватым эмес. Мен муну айткым келет да. Міне бир мэрге мындай чара колдонот дагы, экинчисине андай чара колдонулбайт. Шаардык кеңештин депутаттары 2 жол бул мэрге недоверие көрсөттү. Жакында эле бир жума бурдан бул мэрдин 9 айдын жыйынтыгы боюнча отчетун кабыл албай койчу шаардын кеңештери. Сиздерге кайрылды. Эч кандай реакция жок. Кара Көл боюнча соттун чечими жок. Мисалы, любой кезде соттун чечими болмоюнча ошол берди сиздерде укук бар. Убактылуу астранет этип турганга соттун чечими чыккыча сиздер аны жасабайсыздар да сразу кызматтан алып коесуздар. Анан мен о беренелер боюнча карадым да, мен как шахтер киши катары мен билем 4 жылдап, 5 жылдап ушу койчуюпка койгон бир берене боюнча ошол баягы лицензия алып келип компания, ошо Шамшыгалыкта компаниясы буга бир 3 ай жер маселесин чечпей койгондугу жөнүндө жазылыптыр да. А бизде муну Алай районунда 5 жылдап алтын казганга лицензия алып компаниялар ошол жерге кире албай, жер ала албай отурат. Алардын акимдери, айыл өкмөттүн башчылары иштеп атат. Мына коңшуда турган Ак Суу районундагы Ак Суу айыл өкмөтү 3 жылдан бери бир компанияга мына Суу Самыр деген жеке менчик ишканасына лицензия апарган. Бүгүнгө чейин жер маселесин чечпейт, алар иштеп атат. Бизде эмне үчүн эки түрдүү стандарт жүрөт деген гана маселеден. Карасаңыздар баарына бирдей караш керек да. Тегиз болуш керек да, мисалы үчүн. Анан прокуратура каалаганына жазат экен сиздерге. Иштен алыш керек, муну мындай астранет этиш керек деп. Каалабаган сүйлөшүп алгандарына жазбайт экен. Кандай бул маселе дейм да мен. Мына мен примерге ушуну айтпайын деген, мен ушу Таш көмүрдүн мэри боюнча эч кандай иш жасабайт. Только интрига менен жүрөт, элди экиге бөлүп алып, шаардык кеңеш менен уруш, талаш постоянный. Мына 3 жылдан бери иштер козголгон. Жакында эле мошенничество боюнча шаардык мэрияга берген үйдү өзүнүн аялына оформить этип алган үчүн дагы прокуратурада иштери турат. Буга эч кандай реакция жасабайсыздар. Эмне үчүн жасабайсыздар? Бул СДПК партиясынын иштеген жигит, ошон үчүн жасабайсыздар. Андай бөлбөш керек да, баарына бирдей болуш керек да. Ошону гана айткым келет. Но коллегаларым туура айтып атат. Мына Туштук району почти 1 жылдан бери көтөрөт ошо Нариман айыл өкмөтү боюнча. Эч кандай реакция жок. Эгерде биз депутаттар айтсак, ушундан реакция болбосо, каалагандай жасай берсеңиздер, билбейм анда кандай тартип болот бул жердечи. Анда прокуратура менен сүйлөшүш керек экен да. Каалаганына берет экен сиздерге, муну иштен ал деп, каалабаганына бербей коет экен.